Салам достор, кандайсыздар? Биз сиздер менен чогуу жагымдуу 10 мүнөттүк кичинекей кыска подкастыбызды баштадык. Атым Аку жана бүгүн сиздер менен чогуу достук жөнүндө сөз кылганы турабыз. Достук. Адамдар менен достошкондо адат кылыңыз. Адат. Карасаңыз, мисалы, адат дегенде бизде кандай адаттар бар? Мырзалардын көбү муздаткычты ачып, жаап карап коет. Же бир калемсапты ордунан алып, башка жакка жылдырып коюп коет. Бул да адат. Же болбосо башын тырмай берген адат. Кыздарда шурусун, сөйкөсүн кармалаган, мойнун кармалаган адат бар. Айтор адаттар толтура. Анысы кандай адаттардын ичинен биз сиздер менен чогуу ушул адат демекчи кененирээк маалыматтын тегерегинде сөз кылабыз. Адат. Адат деген эмне? Достор, кеттик анда. Адат демекчи бул биздин көнүп калган кайталанган ишибиз. Көрсө биз адамдар менен дос болууну дагы адатка айлантып алсак болот экен. Катталуучу, канча досуңуз бар? Бизди угуп жаткан угарманыбыздан сурайлычы, канча досуңуз бар? Ылдый жакка жазып коюңуз. Менин 5 досум бар, алар булар. Менин жалгыз эле досум бар, анын аты бул. Деп туруп жазып коюңуз, күтөбүз. Анан албетте досторго дагы салам айтабыз. Азыркы учурдан пайдаланып бизди угуп жаткан достордун баарына салам. Биз болсо ушул достук жөнүндө сөз кылууда эмне үчүн аны адат кылыш керек? Мына ошол жөнүндө бир аз сөз кылайынчы. Чынына келгенде, бекем достук бул жөн гана баарлашуу жана эмоционалдык саламаттыктан алда канча зор, жөн эле баарлашуу менен токтобойт. Көрсө достук дененин саламаттыгына дагы чоң салым кошот. Ошондуктан сизге бере турган кеңешибиз бул адамдар менен достошуу адатын өөрчүтүңүз. Эмне үчүн адамдар менен достошуш керек? Ойлонуп көрдүңүз беле? Көрсө достор, достук өмүрдү узартат. Жашоосунда бекем достук бар адамдар чаанда гана мезгилсиз өлүмгө дуушар болот. Ден соолукка пайдалуулугун айтсак, бекем достук чылым чегүүдөн баш тартканга дагы барабар. Андан тышкары, досуң канчалык көп болсо, ошончолук оору аз. Окумуштуулар жалгыз убакыт өткөргөндү жакшы көргөндөргө караганда, баарлашууну сүйгөн адамдардын ден соолугунун көрсөткүчү жалпысынан жакшы экенин изилдей алышкан. Достор жакшы жакка өзгөрүүбүзгө жардам беришет. Мисалы, биз спорт залга дайыма барган, туура тамактанууга аракет кылган, же жакында эле ашыкча салмактан арылган досторубуздун адаттарын үйрөнүп алабыз да. Сен канттың я десең, ал досуң сага чын жүрөктөн ат душу айтып берет да, мен мондай кылдым деп. Анысы кандай? Адамдар менен достошкондо эмне болот? Кызык. Адамдын социалдык мамилеси 2 гормонго негизделет. Бул окситоцин жана вазопрессин. Окситоцин социалдык контакттарга жооп берген негизги гормон. Дал ушул гормондун жардамы менен кээ бир адамдарды өзүбүздүкү, башкаларды бөтөнчө деп сезебиз да. Меники эмес деп. Окситоцин бул социалдык реакциянын кеңири спектри. Анын ичинен жакын адамдарды таануу жана алар менен баарлашуудагы эмоционалдык реакциялар үчүн жооп берет окситоцин. Канда бул гормондун төмөндөшү жалгыздык жана депрессия менен дагы тыгыз байланыштуу болот. Адамдар менен достошпосок эмне болот? Адамда социалдык байланыштын дефицитте эрте өлүмдүүлүк коркунучун 50% жогорулатат. Ден соолукка тийгизген негативди салыштыра турган болсок, ал чылым чегүү, семирүү, кыймылдын аздыгынан жана ашып түшөт. Социалдык контакттын жоктугу жана коомдун колдоосунун жетишсиздиги иммундук жана эндокриндик системдердин бузулушуна алып келет. Эрте картайтат, жүрөк кан тамыр ооруларын өөрчүтөт жана рак шишигин дагы пайда кылып коет. Караңызчы, адамда достук жок болсо, кандай гана коркунуч, 50% өлүмдүктү коркунучун жогорулатып атат. Чылым чегүү, семирүү, кыймылдын аздыгынан дагы ашып түшөт экен. Социалдык контакт жок боло турган болсо, адамда эндокриндик система бузулат, эрте картаят, жүрөк кан тамыр оорусу, рак шишиги пайда болот. Караңызчы достор, ошондуктан шашылыш түрдө дос күтүңүз. Эмне кылышыбыз керек анда? Эгерде сиз чынныгы дос табууну кааласаңыз, анда биринчи кезекте өзүңүз башка бирөө үчүн жакшы дос болушуңуз керек. Ал эми жакшы дос боло алыш үчүн өзүңдү башканын ордуна койгонду бил. Поставь меня на свое место деп айтып коюшат го. Анысы кандай, өзүңүздү ошол адамдын ордуна койгонду билиңиз. Биринчи эле жанындагы адам айтып жаткан нерсе кызык болгон, жакшы угуучу болуңуз. Ошондой эле сабаттуулук менен сүйлөшүүнүн жибин улап, жеке тажрыйбаңды бөлүшкөнгүдү билип, өз идеяларыңды айтып, чечимдериңди алдыга кое билүү дагы маанилүү. Эгерде сиз бирөө менен достошууну чечсеңиз,
анда бир нече жолу ушул чечимде турууга даяр болуңуз. Досуңуз тууралуу башкалардын жаман айтуусуна жол бербеңиз, берген сөзүңүзгө туруңуз жана убадаңыздан баш тартпаңыз. Анан дагы башкалардын сырларын сактаганды билген дагы маанилүү. Анткени бир эле ойлонулбай айтылган сөз жылдап курулуп келаткан достукту заматта бузуп коет. Достор, жакшы жана ишенимдүү досторуңуз көп болсун. Ал үчүн өзүңүз биринчи кадамды таштаңыз. Досуңузга азыр телефон чалыңыз, SMS жазыңыз. Же болбосо досторуңуз үчүн көбүрөөк убакыт бөлөм деп чечим чыгарыңыз. Анткени достук биздин ден соолугубузга канчалык зор, чоң таасирин тийгизет. Достошуу адаты барбы? Негизи эле бирөө менен оңой эле тил табышып кетесизби? Оңой эле дос күтүп аласызбы? Бул жагы кандай сизде? Жазыңыз, мен оңой эле мындай кылам, мен мындай кылам, мен монтем деп жазып коюңуз. Андан тышкары достук үчүн эмнелерге даярсыз? Достукту кантип түшүнөсүз? Мына бул тууралуу дагы жазсаңыз болот. Айтор баардык кызыктар, биз кызыктарды сиздерден күтөбүз. Достук ар бир адамдын жашоосунда болот, чынбы? Бирок достук деген эмне? Канча адамда чыныгы достор бар? Бул тууралуу ойлонушубуз керек. Сиздин 100 досуңуздун арасынан канчасы чын эле сиздин досуңуз? Жазыңыз. Чындыгында дос бар кезде адам өзүн боолуп көрбөгөндө бактылуу сезет. Тилекке каршы достук маскасын кийип алып, анан башка мамиле дагы болуп калат. Мүмкүн бул терең артынан өкүнүчтү пайда кылат да. Достук кандай болот? Түшүнүп, өзүбүздү жакшы дос болуп, жакшы досторду күткөнгө, достукту бекем сактаганга өзүбүзгө жардам беришибиз керек. Достук жана анын өзгөчөлүктөрү бул өз ара ишенич болот. Кызыктардын жалпылыгы болот, жалпы кызыкчылыгың, көз карашың бир болушу мүмкүн. Анан жакын, ишеничтүү мамилелер. Достук бул кыскача айта турган болсок, эки адам. Сизде достор барбы? Жазып коюңуз, анда биз күтөбүз. Оңой эле достошо аласызбы? Дос күтүү сизге оңойбу? Негизи эле бейтааныш адам менен биринчилерден болуп сөз баштоо оңойбу? Чындыгындачы достор, баягы достор деп мен сиздерди айтып атпайм, анткени дос болгуңуз келет сиздер менен. Чындыгында дос бул аябай маанилүү адам жашообузда. Анткени сен ата-энеңе айта албаган сыр болот. Сен жубайыңа, жолдошуңа айта албаган сыр болот. Сенин купуя сырың бар, ошону сени түшүнгөн, сен менен тең туш, сени 100% түшүнүп колдой алган адамга айткың келет. Бул албетте биздин досубуз. Аны менен жолугуп алып, убакыттын кандай өткөнүн билбей калсаңыз, аны менен сүйлөшүп отуруп, бири-бириңди соттобостон, бири-бириңди айыптабастан 100% поддержка, колдоо көрсөтө алсаңыз, анда сиз бактылуу адамсыз. Дагы бир кайталагым келип атат достор, анткени бул абдан маанилүү деп эсептейм. Эгерде достук жетишпесе, анда социалдык байланыштын, достуктун жетишсиздиги эрте өлүмдүүлүк коркунучун 50%га жогорулатат. Эгерде ден соолукка тийгизген негативдүү таасирин айта турган болсок, анда бул чылым чегүү, семирүү, кыймылдын аздыгынан дагы ашып түшөт. Социалдык контакттын жоктугу жана коомдун колдоосунун жетишсиздиги иммундук жана эндокриндик системдердин бузулушуна дагы алып келет. Эрте картайтат, жүрөк кан тамыр ооруларын өрчүтөт жана рак шишигин пайда кылат. Караңызчы, канчалык маанилүү. Ошондуктан өзүңүзгө көңүл буруңуз, өзүңүздү сүйүңүз жана досторду табыңыз. Досуңуз көбүрөөк болсун. 100 сомуңуз болгончо 100 досуңуз болсун. Дал ушул нота менен биз атыбызды жыйынтыктайбыз, достор. Досуңуз барбы? +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазыңыз. Андан тышкары биз сиздердин баардыгыңыздарды тең күтөбүз кийинки подкасттарда. Ошону менен катар Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Биз сиздерди күтөбүз ал сайтта дагы. Жазыңыз, пикириңизди калтырыңыз, оюңузду жөнөтүңүз. +1 301 760 60 70 сандарына суроо болсо, бүгүнкү темага пикир болсо жазыңыз. Жана мен жогоруда айткандай эле ылдый жакка дагы комментарий кылып калтырганды унутпаңыз. Канча досуңуз бар? Досторуңуз барбы? Эркектер менен оңой дос болосузбу же кыздар менен оңой дос болосузбу? Бул тууралуу дагы жазып койсоңуз болот. Мен болсо сиздер менен коштошом. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.